Түшкү жаңылыктардын урунтуу окуяларын түз эфирде улантабыз. Амансыздарбы? Бишкек шаарынын Чүй облусунун абак жайларына баңгизат ташыган адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалым болгондой, Чүй облусундагы түрмөлөрдүн биринин түнкү күзөтчүлөрү белгисиз адамдар абактын короосуна башты кыргытканын байкап калышкан. Соттук химиялык экспертиза жүргүзүүдө ал 980 грамм салмактагы гашиш баңгизат экени аныкталган. Министрликтин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы жана жазаларды аткаруу кызматы менен биргеликте кылмыштын бул түрүнө бөгөт коюу максатында атайын операцияларды өткөрүшкөн. Анын алкагында кылмышка шектелип, буга чейин бир нече жолу соттолгон Токмок шаарынын 1989 жылы туулган тургуну кармалган. Сурак учурунда Арс Каймана сымдуу бул адам ири өлчөмдөгү баңгизаттарды таап келип, ар кандай жолдор менен киргизип жүргөнүн моюндаган. Бишкектеги Алатоо аба паркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясынан кийин шаардагы номер 95 мектептин башталгыч классынын 6 мугалими менен окуу бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. Мындай чечимди Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгында түзүлгөн комиссия чыгарганы жана алар эмгек кодексине ылайык жумуштан бошотулганы кабарланды. Комиссия окуучулардын укуктары менен коопсуздугу коргоо боюнча иштерди так аткарбаганы үчүн мектептин жетекчисин тартип жазага тартуудан баштап кызматтан алууга чейинки чара көрүүнү сунуштады. Шаар бийлигинде түзүлгөн комиссия номер 95 мектептин башталгыч классынын мугалимдери 3 класстын окуучуларына аквапаркка эс алуу уюштурганын аныктады. Бирок бул тууралуу мектептин администрациясына жана балдар менен иштөө инспекциясына маалымат берилген эмес. Алатоо аквапаркына 232 окуучу, 9 мугалим жана 9 ата-эне барган. 6 июнда Бишкекте Алатоо аквапаркында номер 95 мектептин 3 классынын окуучусу сууга чөгүп каза болгон. Баланын апасы ал жакка окуучуларды мектеп уюштуруп алып барганын, аквапарктын кызматкерлери жана 2 ата-эне көзөмөлдөп турат деп убада бергенин айткан. Бул окуяга байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш жаза кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Мектептерде акыркы коңгуроо кагылып салтанаттуу майрам башталды. Бүгүн өлкө аймагындагы бардык билим уяларында акыркы коңгуроо самалыгы уюштурулуп бүтүрүүчүлөрдү узатуу кечеси өткөрүлүүдө. Таң эрте Ош шаарындагы номер 14 Каныбек Алтыбаев мектебинде салтанат расмий гимн менен ачылды. Самалыкка шаардык кеңештин депутаттары, ата-энелер жана жалпы окуучулар катышты. Алгач мектепти ийгиликтүү аяктаган 11 класстын окуучулары өзгөчө коштоо менен чакыртылды. Акыркы коңгуроо иш-чарасы министрлик түзгөн программада Билим уясында быйыл окуу жылын 11 классты 62 бүтүрүүчү аяктаса, 9 классты 221 окуучу бүтөт. Ал эми республика боюнча 9 классты 106.299, ал эми 11 классты 67.045 окуучу аяктоо алдында турат. Мектептердеги акыркы коңгуроо салтанаты укук коргоо органдары тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынууда. Окуучулардын коопсуздугу үчүн эс алуу борборлоруна жана унаалар менен сейилдөөгө жол берилбейт. Бүгүнкү күндө Ош облус жана шаар аймагында 62ден ашуун атайын блокпосттор коюлуп, жол кыймылы чектелген. Салтанатка акча чогултууга тыюу салынып, буга чейин министрлик эскертүүлөрдү берген. Мектепте мугалимдерибизге ыраазычылык айтабыз. Ар бир мугалимибиз бизге колунан келген билимин берди. Ыраазыбыз эжекелерибизге. Биздин мектептин билими аябай жакшы деп айтамын. Орто мектеп болгону менен мугалимдерибиз күчтүү. Мугалимдерибизге ыраазычылык айтабыз. Дайыма бизди колдоп, бизге поддержка кылып жүрүштү. Ал эми биз ортун тапшырып бүттүк. Ортун тапшырып бүткөндөн кийин результаттарын күтүп жатабыз. Албетте жакшы тапшырдык деген ниеттебиз. Бардык ошо кооптуу баягы иш-чараларга макул болушту. Эмне дегенде эмне үчүн тыюу салынып атат, эмне дегенде көп өлүм болуп атпайбы? Ошон үчүн балдарга биз түшүндүрүү иштерин алып барганда балдар дагы бизге макул болду. Эми мен ойлойм, ушу иш-чарадан кийин балдар дагы ата-энелери менен коштосуу менен үйлөрүнө кетишет. Эмне дегенде эртең консультациялар башталат, бүрсү күнү экзамен болот, ошого даярдык көрөбүз. Быйылкы жыл биз мектеп үчүн жаман болгон жок. Бизде быйыл республикалык олимпиадада жеңүүчүбүз бар, Парпиев Кылыч.
Бүгін 9 июндағы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Динара Ашимова Бишкек шаарындагы таштанды полигону тууралуу маселени көтөрдү. Бул маселе канча жылдан бери айтылып келе жатканына карабай чечиле элек. Ал тургай 22 миллион евро насыяланып, бирок аягына чыккан жок. Түтүнү токтобогон жай шаардын экологиясына коркунуч келтирүүдө. Андыктан бөлүнгөн каражаттын кандай пайдаланганын иликтөө боюнча протоколдук тапшырма берүүбүз кажет деди. Кыргызстанда жалпысынан 405 таштанды полигону бар. Таштандыны рекультивациялоо долбооруна 2019 жылы кол коюлуп, 2015 жылы жалпы Жогорку кеңеш ратификацияланган. Анын жалпы суммасы 22 миллион еврого бааланган. Каражаттын бир бөлүгүнө таштандыны кайра иштетип чыгаруучу завод куруп пландаса, жарымы рекультивациялоого кетмек. Бирок бул иш азыркыга чейин аткарыла элек. Бийликтеги ынтымак маселеси бүгүн 9 июнда Жогорку кеңеште көтөрүлдү. Эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков өкмөт менен парламенттеги абал элдин маанайына таасир этерин белгилеп, ынтымак маселеси актуалдуу болуп турат деген оюн билдирди. Ал Жогорку кеңеште буга дейре бири-бирине сен деп кайрылган учур болбогонун айтып, биримдик жана ынтымак болбосо өлкөнү күчтөндүрүү мүмкүн эместигине токтолду. Жогорку кеңештин 2 июнундагы жыйынында оппозициясыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адыхан Мадымаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кайым айтышкан. Эртеси күнү эки саясатчынын талапкерлери өз лидерлерин жактаган жана анын оппонентин айыптаган, сындаган кайруулар менен чыгышкан. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар мына ушул кабарларды түздү. Ош ТВнын маалыматтык материалдарын ыкчам расмий сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан окуп көрсөңүздөр болот.